Саламатсыңар. Угулуп атабы? Угулуп атат. Угулуп атат. Саламатсызбы? Саламатса. Саламатсызбы? Ооба, угулуп атат, Чапарайым. Баштай берели, анда. Макул. Менин атым Чапар Жолдошева. Мен сүт-сай мастери болом. Макетке психолог деп жазыптыр, бирок сүт-сай мастерлер көбүнчө коуч деп айтылат да. Мен бүгүн жолго чыгып кеткенден условиям не очень болуп атат. Ага кечирип коесуңар. Бирок главное связь жакшы болуп, силерге жакшы эле угулуп атса болду да, угулуп атат, Жакшы эле угулуп атат. Саламатсызбы? Жок, рахмат, саламатчы. Сүт-сай жөнүндө уктуңар беле? Ооба. Сүт-сай консультация алып, сандарыңар жөнүндө информацияларды билесиңерби? Мен билбейм. Жакшы. Жок, биз азыр угалы деп атабыз да, өзүбүздүн туулган жылдарыбызды айтып сизден. Болобу? Болот, эмеге чатка жазсаңар болот. Азыр Жакшы. биринчи общий айтайын, андан кийин анан тиги чатка данныйыңарды жазып, же болбосо мага WhatsAppка жазсаңар, мен мындай экспресс разбор кылып берем да. Эми сүт-сай жөнүндө уккандар бар, укпагандар бар. Сүт-сай жөнүндө айта кетсем болсо, сүт-сай это наука, основанная на цифрах деп коет да. Основатели Жанат Кожомжаров, казак, биздин тиги кошуна өлкөдөн деп койсо болот. Ал өзү бул восточный философиядан чыгып келген да. Анын учители Кытай болгон. Бүт баары цифра, ар бир цифра энергияны, ар бир цифранын өзүнүн энергиясы болот экен да. Ошондо биздин туулган күнүбүз менен бизге астрологдор деле айтып атпайбы? Дата менен мындай тигиндей деп чыгарып берип атпайбы астрология деле. Бул астрологиядан айырмасы бар да. Айырмасы бар эмнеде? Биякта инструменттер бар. Мындай кыл, тигиндей кыл деп. Ар бир цифрага, ар бир датага анын энергиясы кандай иштейт, анан ага кандай инструменттерди колдонуп жашаса болот да. Демек, глубже окуганда. А так, сүт-сай, мен өзүм 51 жаштамын, главный бухгалтер болуп иштейм. Мындай жашоодо вроде бы ишим деле жакшы, бирок все равно адам баласы болгондон кийин биз издене беребиз, туурабы? Силер да окуганга, изденген үчүн келдиңер да, туурабы? Туурабы? Ооба, туура. Вопростор болот, бирдеке кыйынчылыктар болот. Мен деле в один момент өзүмөн өзүм изденип баштагам да. Сүт-сайдан YouTube'дан угуп калып эле, кызыгып калып бардым да. Ошол жерде эмне именно жана Жанат Кожомжаров основатели эмнени айтып атканда мен кызыгып калдым да. Когда человек энергиясы аз болуп, өзүнөн өзү эле чөгүп, анан на одни и те же грабли, одни и те же ошибкиге кайра эле жолуго берет да, ошо өзүнүн кайра эле бир ошибкаларды создавать ете берет. Жашоодон урок албай эле кайра эле на одни и те же грабли наступаем дегенди угуп алып, жада менин жашоомдо ошондой болуп атат окшойт деп барып угуп, 50-гө чыкканча как я жила, ошо эмени өзүмдүн опытымды айтсам силерге да интересныйраак болот да. Өзүмдүн цифраларымды, мен өзүмдүн характерим ушундай деп ойлосом, менин туулган күнүмдөгү цифралар ошондой иштейт экен да, көрсөчү. Мен главный бухгалтер болгонум, мен 3мүн да, 3 аналитик. Управлять умеет. Ошо главный бухгалтерга менин цифраларым подходить этет экен да. Ошону мен 50 жашка келгенде билдим да. Сүт-сай дагы мындай айтканда, эч кандай религияга деле каршы келбейт болуш керек. Просто адам баласы бул төрөлгөндөн кийин өзүнүн аң сезимин расширять этиш керек. Өзүнүн аң сезимин расширять этип, микрофондорду өчүрүп койсоң.
эгер жаныбарда киши болсо. Сүтсай айтат да, биз бул жашоого өзүбүздүн аң сезимибиз менен иштешибиз керек. Сознаниябызды расширять эткени келебиз депчи. Сознание расширять эткен деген билим алуу туурабы? Кандай десем, анан ар бир цифранын энергиясы ар кандай иштейт деп айтып атпаймынбы? Ошондо биз мен, например, 3мүн да, мен 3 сыяктуу эле жашоону мындай узкий форматта көрөт экенмин да. Түшүнүп атасыңарбы? Например, 3төр барсаңар же 1лер деле, же 2лер деле мындай айтканда. Бизге туулган күндүн энергиясы иштейт, анан баарын кошкондогу цифранын энергиясы иштейт да. Туулган күндөгү цифрасы 33 жашка чейин иштейт. А 33 жаштан кийин баардыгын кошкондогу иштейт да. И ошондо, например, 3төр кечке эле бирдемени анализ кыла берет. Бирлер бирөөгө баш ийгиси келбейт. И ошону биз деген биздин характерибиз, биздин эмебиз деп ойлойсуз? Биз ушундай төрөлгөндө ушундай төрөлдүк деп көрсө, биздин цифрабыз ошондой иштейт экен. Ал бизге төрөлгөндө эле данность болуп кирет экен. Түшүнүктүү да? И ошондо айтып атат да, например, бирлер минтип эле бирөөгө баш ийгиң келбей эле руководитель, бирлер деген хороший руководители да, бирлер барсаңарбы? Хороший руководители, лидеры стратегияны жакшы түзөт да. Анан стратегияны жакшы түзөт да, и алардын бул өзүнүн данности, и это у них легко получается. Бир, например, подчиненияда иштеген бирлер барсыңарбы, например? Бирлер айтып койсоңор, эмне жумуш аткарасыңар? Эгер 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөн адамдар бар болсо, эмне жумуш кыласыңар? 1ден 9га чейин бир сыр айтып бериңизчи, обзор кылып, ушундай бирди айтканда. 1ден 9га чейин. Пожалуйста. Силерге ошол Окшойт. кызык болсо айтып берейин, хорошо. Кызык, Теманы, баарыбызга кызык. мен теманы, Биз азыр теманы кайсыга кандай кылам? кирерибизди эле билбей атабыз да. Кандай? Кайсы санга кирерибизди да билбейт экенбиз да, ошону кантип билсек болот. Ал баягы төрөлгөн число. Birge, 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөр кирет. Анткени мисалы 19-да 1ге 9 кошсок 10 болуп калып атпайбы? 1ге 0ду кошобуз. Мисалы 2-значный числону 1-значныйга алып келебиз да. 10-у дагы 1 болуп эсептелет. 1ге 0ду кошсоң 1 эле болуп калат да. 1-inde, Ошондо 10 тиги төрөлгөн число болуп атат, бул. число. Төрөлгөн число гана, Күн, через төрөлгөн күн. баягы мындай биздин төрөлгөн числобуз да просто, ошондо. Хорошо. Ошондо бирлерге 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөр кирет. Түшүнүктүү? Бирлер барбы? Эмне жумуш аткарасыңар, ошо айтсаңар, ошо мисал менен келтирсек жакшы болот да. Мен 19-unda төрөлгөм. Азыр мугалим болуп иштейм. Мен 1-inde төрөлгөм, медик. Подчиняться эткенди жаман көрөсүңөрбү? Экөөңөрдүн айтсаңар. Ооба. Баары укпай эле өзүмдүкү билем да. Баары эле өзүңөрдүн билгениңерди кылгыңар келет. Анан силер бир жака барганда вы хотите, чтобы на вас внимание обратили. Чтобы на вас смотрели. Барбы ошондой? Эми карап турууга болот, тиги эме. Не деп койчу эле? Бир это планета Солнце деп коет да. Тиги бир Солнце. А Солнце деген эң высоко туруп, анан элдин баарына тийип туруп атпайбы, туурабы? Ошон үчүн силер хотите, чтобы на вас внимание обращали. И элдер деле өздөрү силерге внимание обращать этет да. Элдер өздөрү деле силерге внимание обращать этет. Силер мындай яркий болуп, видный болуп турасыңар. Бирок силер деген хороший руководители, у вас лидерские качества есть, у вас
стратегию хорошо строите да, бирдеме жумушка көзүңөр жетип, ошону кандай кылыш керек экенин билесиңер да. Силер деген руководящий ар бир цифра туулган күнүнө жараша реализация души деп коет да. Силер мисалы подчиненияда иштегенди жаман көрөсүңөр, и ошон үчүн подчиненияда иштебей, руководящий должностьта иштесеңер, силерге ошол энергия берет да. Например, подчиненияда даже 2 киши болсо, уже у вас энергия по-другому работает. А постоянно эле баш ийип жүрсөңөр, бирлерчи, силердин энергияңар жок болуп, ал силерге жакпай, слив энергии болот. Азыр энергия деп эле көп сүйлөп калбадыкпы? Энергияң Ал жок боюнча болуп жетишип айтып берип коюңузчу. Цифралардын ар бирисине ушундай токтолуп биз жазып алалы. 1ден баштап 9га чейин, пожалуйста. А то 1ге көп убакыт кетип бизге келбей калбасын деп атабыз. Давайте баягы кандай кылсак, теманы вообще страх жөнүндө деп айтканда, тиги Кундуз Таштанович страх жөнүндө, цель койгон жөнүндө деп айтканда, давайте анда коротко ошол жөнүндө айтып келели. Бирлердин страх жөнүндө деген деп суранганда атпаймынбы, например, да? Бирлердин страхы это когда люди их мындай эметпейт да, кандай десем, кандай деп айтсам болот да. Орусча деле айтып бериңиз, түшүнөбүз. Кээ бирөөбүз. Люди их не признают, ошондон коркушат да. Кабыл албайбыз, э? Хотят, чтобы с ними мени признавать этпей коет, менин тилим алсын, мени уксун деген аябай важно да. Булар руководящий должностьта иштегенде, руководящий должность им легко дается. Например, руководящий должностьта иштеген бирлер барбы? Жетишесиз буюрса сарсан болмостор. Айтып берем баарына. Бардык цифраларды. Хорошо, бирлердин ошондо страхы быть непризнанным. Айтасыз. Ага. Бирлер башка өздөрүн биринчи очередь ойлогулары келет. Баарыбыз эле, бардык эле адам өзүнүн биринчи очередь ойлогусу келет. И когда биз деген силер стратегияны жакшы түзөсүңөр да, ошо стратегияңар менен башка адамдарга бөлүшкөндө силерге ошол энергияны берет, ишиңер эметет да. Азыр кичине путаться этип кеттик окшойт. Эми сүт сайда айтып атпаймынбы? Сүт сайда айтып атпа эле, цифрага кирип кеттим. Азыр сүт сай жөнүндө дагы айтып коеюнчу. Сүт сайда говорит да, айтып атат да, силер адам баласы бул жашоого келгенден кийин всегда должен работать над своим сознанием. Сознанияңызды расширять этип. Например, түшүнүгүңүз жок болсо, башка адамды түшүнгөнгө аракет кылып, и биз успешный болот экенбиз, когда башка адамга успех алып келгенде. Ошол түшүнүктүү болот да, мы успешными становимся, когда создаем успех другому человеку. Например, силер эле Кундуз Таштановду окуп атасыңар, а Кундуз Таштанова по сути канча адамга успех алып келип атабы, мисалы. Да? Түшүнүктүү болот да, успех алып келип атат да, окутуп атат, өзүнүн билими менен бөлүшүп атат. Доход жок үйдө отурган аялдарга кантип доход табыш керекти үйрөнүп атат. Ал аркылуу башка адам успешный болуп атат. Туурабы? Ооба. И ошон үчүн биздин основной целибиз биякта бул жашоого келгенде башка адамдарга успех алып келгенге аракет кылышыбыз керек экен да. Кээ бир адамдар аны билип билбей эле кыла берет, и ошон үчүн өзү дагы более успешный болот. И ошон үчүн бирлерге подсказка өзүнүн стратегияны жакшы түзөт да, бирдемеге көзү жетип турат да, и ошо стратегиясы менен бөлүшүш керек. Хорошо, бирлер понятно, анда экилерге кирет 2-синде, 11-inde, 20-сында
29-unda төрөлгөн адамдар. Буларды дипломат деп коет. Дипломат деп булар деген көп суроо задавать этишет. Bir күндө, bir саатта сразу срочно, резко решение принимать этишпейт. Нары ойлонуп, бери ойлонуп, решенияны 2 күндө же 3 күндө принимать этишет. Булар мягкий болуп, бул кишинин дагы көңүлүн орткусу келбей, дипломат да. Бул кишинин дагы көңүлүн орткусу келбей, экилер барсаңарбы? Эгер эме болсоңор, бул кишинин да көңүлүн бербей, Луна да, булар планета покровитель Луна, луналикий болуп, мунун формасына дагы мягкий карап, мунун формасын дагы алгысы келип, баардык адамдарды түшүнгүсү келет да. И из-за этого они сами много страдают. Кээ бирде бирөөнүн көңүлүн оорутпаш үчүн буга да бирди сүйлөп, буга да бирди сүйлөп алып атат да. Только из-за того, чтоб кишинин көңүлүн оорутпаш үчүн. Понятно? Экилер бар беле? Бар 20-сы. Эми теперь могу 20-сы ушундайсызбы? Дипломат. Адамдарды түшүнгүңүз келе берет да. И еще 0 барлар, 10-унда, 20-сында, 30-унда төрөлгөн адамдар 0 барлар. Обнуление боло берет да. Это всех касается, 0 барларга, 10-у, 20-сы, 30-у. Обнуление боло берет. Эртең менен турганда эле, кечинде бирдемени ойлоп жатып, эртең менен турганда эле уже кайра ал нерсени унутуп коюп же кылгысы келбей калып же обесценивание боло берет да, постоянно 0, аягында 0 болгондор. Дипломаттардын плюсу, булар исполнительный директор болушат. Анткени муну да угуп, тигини да угуп, баардык адамды түшүнүп туруп, анан кийин ошого жараша иш жүргүзүшөт да. Ошон үчүн они хорошие исполнители, хорошие исполнительные директора. А минусу болсо, вот они долго өзүнө ответственность албай, долго решение принимать этет да. И силерге, например, бирлерге деген жана стратегияңар менен бөлүшүшкүлө деп айтпадымбы, да? Жана ошондо силер башкага успех алып келген болосуңар деп. А экилер болсо, силер бирдемени аябай жакшы түшүнүп, анан ошого жараша иш кыласыңар да, ошо түшүнгөн нерсеңер менен бөлүшүшүңөр керек, анан побольше өзүңөргө ответственность алышыңар керек да. Надеюсь, понятно. Так, теперь 3-төр. 3-үндө, 12-синде, 21-inde, 30-unda төрөлгөн адамдар. Планета Юпитер, эң чоң планета. Булар аябай жай кыймылдайт. 3 это аналитик деп коет. Анализ. Мээсине салбайт, кечке эле анализ кыла беребиз. 3-төр, 12-си деп жаздыңыз го сизде. 1 анан 2 болот атпайбы? 1 это стратегия, 2 это понимание. А? 3-төр аналитиктер дедим. Булар деген системаны жакшы түзүшөт. Бирдеме кылганда жакшы анализировать этишет. Планета Юпитер болгон үчүн бул эң чоң планета экен, анан жай кыймылдаган планета экен да. Ошон үчүн 3-төр мындай весомый, авторитетный болушат да. Мындай сүрдүү келишет да. 3-төр эгер бар болсо. 3. Да, ошону сүрдүү келишет. Анан булар деген слушают, но не слышат. Адамдарды укпайт да, буларды ак адамдарды угуш үчүн адам өтө авторитетный болуш керек. 3-төр кыймыл жай. Еще авторитетный эмес адамдарды укпайсыздар да. Ошондо сизге авторитетный адамдар болуш керек. Да. Авторитетный болбосо укпайт да. Мындан мен эмнени үйрөнмөк элем, эмнени эме. 3-төрдө эгер ошо туулган күн, ай,
жылдын ичинде эки жок болсо буларда такыр түшүнүк болбойт да. Жана айткандай эле, они слышат, но не слушают да. Булар угат, бирок наржагына киргизбейт, мындай барьер болот. Өз билгенин кылат да булар да. Бирлер менен үчтөр они похожи. Үчтөр бирок подчиненияга иштей берет, алардын эгосы страдать этпейт да. А бирлер подчинениядан именно эго страдать этет. Түшүндүңөрбү? Ар бир цифра өзүнүн эгосунан страдать этет. Бир подчиненияга подчиняться этпеген үчүн страдать этет. Өзүнүн эгоизминен страдать этет бирлер. Экилер болсо меня понимают, я не понимаю деп страдать этишет. Ошо именно ошону эго деп коет да. Биз эгобузду эго. Биз ошо эгобузду азыр көп модный сөздөр көп болуп кетпедиби психологиядачы? Эгобузду мынтип кармап, эгобузду занижать эткенди үйрөнүшүбүз керек да. Үчтөрдүн эгосу болсо тупой умный. Умный кишилерди уккулары келет, үчтөр тупой кишилерди уккулары келбейт да. Ошо биз тупой умный деп элди бөлгөндө биз өзүбүзгө кандай десем, өзүбүз жолубузду жабат экенбиз да. Жана астрологияда сен тигиндейсиң, мындайсың деп эле айтып коюп ошончо калып атпайбы? А сүт сайда болсо именно ар бир цифрага өзүнүн инструкциясы бар да. Например, үчтөр силер элдерди бөлбөй, түшүнгөнгө аракет кылышыңар керек. Силер эч кимди түшүнбөй эле, эч кимди укпайсыңар, башка элдерди угуп, научитесь слушать людей дейт да. Элдерди тупой, умный деп бөлбөгүлө дейт да. Инструменттери бар да ар бир цифрага. Түшүнүктүү эле болуп атабы? Үчтөр. Да. Еще Түсінікті болуп атат. төрттөр. Төртүндө, 13-үндө, 22-синде төрөлгөн адамдар. Булар планета Кету деп коет. Булар эме да. Планета Кету и Раху деген легенда бар экен го. Бир планета болчу, анан кийин экөө бөлүнүп калган депчи. Булардын энергиясынын баары башында да. Мисалы Юпитер чоң бир цельный планета болсо, төрттөр жарым планета болуп эсептелет да. И ошон үчүн алардын энергиясы только башында, телосунда энергиясы жок экен да. Төрттөрдүкүчү. И ошон үчүн башында толтура улам бир ой келип эле, улам бир цель келе берет. Да? Төрттөр барсаңар, өзүңөрдөн целиңер көппү? Мындай кылган ишиңерден целиңер көп. Бир целден бир цельге перепрыгиваете. Есть такое? Да, бир целден бир цельге перепрыгиваете. Но ошо силер ошо бир цельди выбирать этип туруп, ошол цельге эметишиңер керек да. Бирок силер мына үчтөй болуп бир эле жумушту кыла берсеңер, силер чарчайсыңар да. Силерге деген силер креативщиксиңер да. Силер креативный, жаңы, төрттөр даже улам обновленный нерселерди жакшы түшүнөт, и ошону жакшы кылат да. Тажап кетет бир одно и то жедан. Төрттөр даже на худой конец үйүндөгү столду нары которуп, бери которо берет да. Это алар билбейт почему кыла берет да. Мен, например, 3000 мага стабильность керек, мен которбойм, бир стол годами бир жерде тура берет, ал мага мешать этпейт. А төрттөр ошондон тажап кетет да. Улам эле новый бирдеме ойлоп тапкысы келип, креативный бирдеме тапкысы келип, и плюс еще эме. Андай десем, улам бир цель. Бир цельди бүтпөй эле, башка цельге секирип эле, ал цельдин аягына жетпей эле башка цельге жетип элечи. Анан булардын эго деп атпаймынбы, борьба. Ар бирибиз просто постоянно бир борьбага түшүп алабыз да, өзүбүз менен өзүбүз борьбага түшүп алабыз да.
булардын борьбасы честно, нечестно. За честность аябай большие борцы, да? Даже эчтекеден бирок, например, Сүтсайда айтат да, нету правильного, нету неправильного, нету честного, нету нечестного депчи. Эгер силер, у вас борьба за честность всегда идет, төрттөрдүкүчү. А если это нечестно болсо, тиги киши дагы честно деп ойлоп атат да. Ошон үчүн бизде ала жок Кудайыбыз создавать эткенден кийин тигини создавать этти, мени да создавать этти. Значит, честно, нечестно деген жок да. Баарын, значит, так надо было создать да. Вы честно деп борьбага жүргөндө мындай, кээ бирде мындайча айтканда, лишний ответственностьту өзүбүзгө алабыз да. Эгер ал нечестно болсо, аны Кудай создавать этпейт болчу. Мындай десем, биз ошо борьбага түшүп, энергиябызды коротобуз да. Ошо силердин эгоңар ошондон дагы страдать этет да. За честность көп борьбага түшөсүңөр. Так, 5тер. 5, по-моему, планета Меркурий. Бул 5-inde, 14-ünde, 23-ünde төрөлгөн адамдар. Булар логисты деп коет. Булар деген логист болгондо мындай ар бир иш кылгандачы правильно последовательный действия кылып, мындай түз, туура жол менен кылышат да. 5тер хорошие продавцы. Анан булардын борьбасы, эгосы постоянно за правильные действия. Правильно, неправильно. 5тер правильно, неправильно деп. Силердин 3-5иңер бар экен, Курманжан деп 95 деп жазыптырсыңар. 3-5и бар адам вообще чересчур коммуникабельный адам болушуңуз керек, а? 5тер коммуникабельные, хорошие продавцы, хорошие логисты и правильно последовательные действия. Булар айтиде жакшы иштешет, айтиде. У них хорошо получается IT-сферада иштегенге, потому что айтиде правильно последовательные действия болот го. Мындай айтишниктер мисалы үчүн бир эмени эле мындай туура последовательно кылса, ошол туура иштеп кетет го, и ошону туура иштегенин да карашат да. Например, 5тер даже мисалы аял киши деле бирдеке бир инструмент, компьютер же болсо бирдеме бузулуп калса, 5 знакомый бар ошону чечип, ар бир бороону последовательно коюп, ичинде эмне экенин карап, эгер алып жетсе, ошо аял киши деле, компьютерди билбеген киши деле ичинде бул болуп аткан турбайбы деп ошону устранить этет. Кайра ар бир бороону последовательно тагып, оңдоп коюшу мүмкүн да. 5тер барсаңар, правильно последовательные действия. Например, 4төр болбойт, 4төр арга жакка мээси минтип чачырай берет да. А 5 правильно последовательный, техникага жакын, техника, IT ушундай. И ошореки техника кандай түзүлгөнгө дагы акылы мээси жетет да. Ваша реализация в продажах и вот технический интеллектте, да. Вы ар бир адам жанагынтип адамдарды бөлүп атпайбызбы? Честный, нечестный, правильный, неправильный деп ошентип бөлгөндө биздин өзүбүздүн энергиябыз кетет экен дагы. И оказывается, только энергичные люди для Творца видимы, да? Биз эмнеге эмесин мисалы бирдеме удача келбейт, эмнеге мындай ишим жакшы жүрбөйт, эмнеге тигинин иши жакшы жүрөт, меники жакшы жүрбөйт деп вопрос менен задаваться этебиз го. Ошо биз ар бирибиз эгобузга жараша иш кылганда, биз өзүбүзгө өзүбүз жол тосот экенбиз. Түшүнүктүү болот, а? Например, 4төр честно, нечестно дегенде өзүнүн энергиясын сливать этет. И энергиясы аз адам
для удачи, для Творца невидимый, да, энергиясы асада. Бұл осуждение, обсуждение, обсуждать людей нельзя деп коебуз го. А беш, например, правильно, неправильно, он неправильно сделал деп эле басып жүрөт да, мындайча айтканда. И ошол обсужденияга кирип калат да, мындайча айтканда. И Сюцай говорит да, цифраңарга жараша ар бир адам ар башкача ой жүгүртөсүңөр депчи. Тигинин ою боюнча аныкы туура, сенин оюң боюнча сеники туура. Ошон үчүн обсужденияга кирип, энергияңарды сливать этпегиле дейт да. Мен ошону айтып атпаймынбы, Сюцайга келгенде я поняла, что я в 50 лет в негативе, и в осуждении, в обсуждении была, да. И бүт баары эле өзүмдүн цифраларыма жараша да. Например, бештер неправильно деп көп айтасыңарбы? Да, менин жолдошум 5 постоянно ошентип турат. Правильно, неправильно деп жүрүшүп. Неправильно дегенде биз уже обсуждение кылып аткандай эле воспринимать этет экен вселенныйгачы. Азыр уже модные слова: вселенный, творец, создатель деп сүйлөп калдык го, баары эле энергия депчи. И неправильно дегенде силер бештер өзүнүн энергиясын сливать этет. Уже өзүнө өзү бут тосот да ишинечи. Так. Страх эмне болуп калат ошондо бештердики? Страхта, бештердин страхы быть нелогичным, быть неправильным. Буларда логичный болуш керек, анан правильный болуш керек да. Ошо правильный болбой калып, мени правильный деп ойлошпойт. Булар еще мындай статный жүргүлөрү келет, внешность надо көп внимание обращать этишет. Они статным хотят выглядеть. Бирде мени неправильно жазап койгондон тартынышат ушундай да. Мындай коркот да, страх меники неправильно болуп калабы дегендей да. Все правильно должно быть. Борьба за правильность. Так, 6. По-моему, это планета Венера. 6-сында, 15-inde и 24-ünde төрөлгөн адамдар. 6-ларды Бог любит деп коет экенди. 6-ларга Бог өзү эле любит деп. Это очень творческие люди, созидатели. Булар негизи эле везучий. Алар мындай анча-мынчага көп башчылардын орткулары келбейт. У них основной эмеси кандай десем, Бог их любит за то, что они вот такие, не напрягаются, все хотят, чтобы налегке было, чтобы любви побольше было. Оказывается, за это 6-лар барсаңар, оказывается, Бог, Творец, любит их за это, да? За то, что они в этой жизни хотят только кайфовать. А мы же все напряженные, да, комфорт. Булар напряжение кылгылары келбейт да, адамдар менен дагы комфортный отношения түзүшөт. Любимицы Творца деп коет экен да. Бул напрягаться этпей, бүт баарын через творчество, через созидание шашпай жасаса, Кудай буларга өзү эле берип турат да. Случайлар кандай десем мындай, подходящий случайлар боло берет. Кыйнал, мисалы үчүн, кээ бир 8-ларга реализация идет через упорный труд, а 6-кам упорно трудиться нельзя. Если 6 будет упорно трудиться, эме болуп калышат да. Кыйналып ооруп да калышы мүмкүн да. Если булар даже бриллианты общества деп айтып коет, буларга женщинам рекомендуется это кулоны бриллиантовые носить. Это им еще больше удачи принесет. Булар өзүнүн комфортуна аябай басым жасашат, өзүнүн комфортунан чыккылары келбейт да. И как инструмент им надо, чтобы они другим комфорт создавали. Булар өздөрүнүн комфортун выше ставят. А булар ошо башка бирөөнүн комфортун дагы ойлонсо, булар ошо башкаларга
комфорт түзүп берсе, башкалардын комфортун ойлосо, алтылар көп ресторанный бизнесте, анан гостиничный бизнесте иштешет. Жана Бухара деген Бишкектеги, баарыбыз эле Бишкектенбиз да, эми Кыргызстандан Бухара деген сеть кафе бар го. Ошол экинин хозяины шесть да. Сүт сайда көп жылдан бери жүрөт. Сүт сайды өзүнүн бизнестеринде да принимать этет. Бухаранын эмесинде кээ бир жана чоңураак кафелеринде, ресторандарында туалетинде да диван бар да. Это он позаботился о комфорте других людей, да, чтоб всем комфортно было. А өзүнүн комфортун прям биринчи очередте коюшат. Булар, когда они некомфортный жерге барбаганда, некомфортный ишти кылгылары келбегенде от удачи уходят, да? Алтыларга да эмне деп жооп, планета Венера дедик, Эми Страхы эмне болот болду экен айтып бересизби? кимдер? Алтылардын страхы эмне болот болду экен? Ошону билгим келип атат. Страхы, по-моему, это некомфортный, ошо комфорттуу жок жерге Да. баргандан аябай страдать этишет. Да. Некомфортный отношениялар түзгүлөрү келбейт. Некомфортный отношениядан баягатса, некомфортный ситуация, мисалы, они даже отурганда стульчиктери удобный болуш керек экен. Мынтип алтыларды байкасаңар, они даже бир жака барганда стульчикти дагы же дагы место расположениясын дагы они все видят. Башка цифралар аны көрө албайт да. Они вот некомфорта больше всего боятся. Даже адамдар менен сүйлөшкөндө дагы комфортно общаются. Комфортные отношения строят со всеми людьми. Акырын сүйлөп, акырын айтып, катуу айтпай, мындай грубо эметпей. Так. Жети. Это жана айтпадыкпы, 4 менен 7 бир планета болуп, анан мынтип бөлүнүп калыптыр деп. Бул дагы цельный планета эмес. Жетилердин энергиясы на первой чакре деп коет экен да. Төрттөрдүкү только башында болсо, жана жетилердики энергия на первой чакре. Булар деген постоянно дисциплинада болуш керек да. Йога менен заниматься этиш керек. Булар 7-синде, 16-сында, анан 25-синде төрөлгөн адамдар да. Булар 1 менен 7-лер бири-бирине аябай чоң конкуренция кылат да. Бир цифранын башында болуп только руководить эткиси келсе, 7-лер я звезда деп. Булар из-за того, что вся энергия только в теле, башында энергия жок, мындай равномерный энергия болбогондон булар өздөрүн звезда сезишет да. Они думают, что они в этот мир пришли изменить этот мир. 7-лер барсыңарбы? Ооба, айта бериңиз, биз жети, мен жети. Мен дагы Канчанчы числодо 7? Жетиден аягы 4-нчы ноябрь. Чистый 7би? Чистый жети мен, ошону айтыңызчы. Элдерди духовный, бездуховный деп бөлөсүздөр да. Вам кажется, что бирдеме вы хотите изменить сиздин оюңузга койсо, элдин баарын мындай кичине духовныйраак кылып менять этип коймок белеңиз. Бир ишти кылсаңар, все мы любим, мындай кыргызда сөз бар го, мактоо кимге жарашпайт деген, Кыргызда сөз бар го, мактоо кимге жарашпайт деп мактап койсо баарыбыз эле жүрөгүбүз жылыйып, көңүлүбүз ачылып болуп калабыз го. Бул 7-лерге особый мактоо требуется да. Аябай прям мактап турса, булар ишти, любой ишти дагы аябай чукуп
прям маанисин чыгарып жазышат, только чтобы мактоо получить, да? Их основная цель, оказывается, вот так: внимание привлечь и мактоо получить. Есть такое жетилерде? Бар негизи. Булар любой сферада иштей алышат, потому что булар глубоко касат да. Тамак жасаганда аябай баарын мындай правильно пропорция менен кылып, вкусный кылып жасайсыңар. Силер Ооба, жакшы точно. технологсыңар да. Силер жакшы технологсыңар да. Технолог. Мындай технолог кылып иштесеңер, технолог болуп иштесеңер, мындай эмнени кандай аралаштырып, кандай кошуш керек, вот у вас прям глубоко понять и глубоко эметкен. И ошону туура жасап, и ошондон жакшы результат алганда силердин энергияңар поднимается. Есть такое, да? Пример кылып айтып кетейин. Пример кылып айтып кетейин. Бир жети женщина эмеде пельменный цехте иштешкен да. А ошо жумушка келгенде улам тиги хозяин айтып атып, не в нашей стране, в другой стране. Улам хозяинга айтып атып, фаршка муну кошсок, фарштын консистенциясы мындай болот. Камырга тигини кошсоң тиги болот. Анан мондай инструмент алып келсең, мындай кылып салабыз деп атып, ошол пельменный цехтин производительностун аябай көтөрүптүр да. Вы на заметку можете взять, вот технологические процесстер силерге хорошо удается, и вам это энергию будет давать. Сүтсайда вот что вам дает энергию дагы бар да? Мындайча айтканда. Ооба, менде точно болгон кондитерскийде иштегенде, Москвада кондитерскийде иштегенде мен ошого прям жаңы жылда похвальный листтарды берчү да бизгечи, ошондо жылда алчумун. Анан өзүм билчүмүн, мен эмне иш кылсам дагы майын чыгара кыламын деп ушул менеджерликке келатканда дагы ошол Адина Нурга айткан болчумун да. Мен билем да, эмнени кылам десем, кайсыга фокусум койсом, ошондо ийгилик жаратам да. Майын чыгара жазайсыңар, чтобы вас похвалили. Ошондон аябай эме аласыңар да, воодушевление аласыңар да. Ооба. Анан бирок мисалы кээ бир иштерди бул бездуховный деп кылгыңар келбейт. Например, содада ойлошуңар мүмкүн, бул эми кичине туура эмес, анан элди алдаган туура эмес деген пониманиялар да болуп кетет кээ бирде. Бирок силер эме болушуңар керек. Дисциплина да болушуңар керек. Дисциплина тела и ума деп коет го. Например, ислам это дисциплина тела и ума, да? Например, йога менен заниматься этип, правильный питанияда болуп, ошо силер энергияңарды мындай дисциплинада болбосоңор, силер хаотичный действие кылып кетесиңер. Эмне кыларыңарды билбей. Ошондой да. И вы элдерди духовный, бездуховный деп бөлөсүңөр. И ваш страх, по-моему, это бездуховность, да? Сизде бирөө бездуховный деп ойлоп калса, аябай вас это будет сильно волновать, да, мындайча айтканда. Все вас еще, вы хороший эксперт деп, плюс еще очень духовная деп макташ керек, да, сиздечи? Есть такое, да? Числода кирет, да? 25 да кирет, 25 да кирет. Точно ошондой эле общий эмелери. Бирок мисалы чистый 7 менен 16-сында 7, анан 25-inde 7-лер чуть-чуть от себя отличаются. Например, 2 это понимание, да, дипломат, а 5 это коммуникация, да. Например, 7-сinde төрөлгөн прямой эле 7 болсо, например, 2-си жок болсо пониманиясы жок болушу мүмкүн, 5-и жок болсо коммуникациясы жок болушу мүмкүн. А 25-inde жанагындай эле экспертсиз, жанагыдай эле бездуховный деп ойлойсуз, но у вас есть это понимание и коммуникация. Ичинен дагы кичине отличаться этип кетет да, ким кандай төрөлгөн. Так, теперь 8-тер. Это планета Сатурн. 8-тер 8-inde, 17-сinde и 26-сында төрөлгөн адамдар. Булар деген трудоголики. Булар деген, например, 6-лар
иштесе чарчап калып, ооруп калып ушинтет да. Oldu, oldu. Verdiyse, Berkel. Микрофонуңарды өчүрүп койгула. Теге сегиздер Нурмира айым өчүрүп койгуңуз булар микрофонуңузду. контролерлор. Үчтөрдүн мээси эсе албайт. Сегиздердин да мээси эсе албайт. Сегиздер бар болсоңор айтып койгула. Мээңер эсе албайт. Контролерсуңар. Өтүп баратып эле тиги оокат ордунан жылып калганын же бирөө бирдемени до конца жазабай койгонун мээңер менен эле көз карашыңар менен эле эметип коесуңар да, билип коесуңар да. Ваша основная цель это результат да. На результат. Результат чыкпаган жерге барбайсыңар. Основный аябай реалист болушат да. Сегиздер оңой менен жанагындай финансовый пирамида, бирдеме акча салсаң анан мынча акча чыгат дегендерге оңой менен ишенбейт. Булар реалисттер да. И ихняя реализация идет в основном через упорный труд. А булар адамдарды богатый, бедный, результативный, нерезультативный деп бөлүшөт да. Булар в основном мындай кандай десем, акчанын каерде акча бар экенин билишет да, мындайча айтканда. И результативный адамдар менен жүргөндү да жакшы көрөт да. Результат болуш керек. Главное результат болуш керек. Без результата действий не действует. Бирок буларга лениться нельзя. Упорно трудиться этиш керек да. Планетадагы кандай эмелери бар эле. Вот богатый, бедный, реализация, упорный труд, результат. Булар жана швейный цехтерде технолог болуп иштесе, у них очень это хорошо получается. Потому что они контролеры, везде сразу видят, где неправильно, где результат жок болуп атканын, кайсы жер туура эмес болуп аткан. ОТК деп койчулар го мурун, ошо отдел контроля, технолог. Например, финансы они могут очень хорошо контролировать. Контрольный жерде иштесе, реализация болот да. Булардын страхы ошо, наверное, безрезультативным быть для них большой страх, да. Им надо всегда результат, чтобы был. Там не. Толстар. Планета Марс деп коет. Марс это планета воиндер, да. 18. Воиндар. Булар деген постоянно эле идеялары көп башында всегда. Наивный болушат. Реализация идет через служение. Тогустар надо, не надо бирөөлөргө без анализа жардам берип, анан ошолордон жардамды күтө берет да кайра. Тогустар барсаңарбы? Бирөө жардам сурабаса деле жардам бергиңер келет, барбы ошондой? Ооба, бар ошондой. Ишенчек. Бармын, мен да ошондой. Служение кылгыңар келе берет да. Бу ошо воин. И тогустагы мындай всегда победитель болгусу келет. Последнее слово за мной. Последнее слово за мной деп тургусу келет да. Бирок ишенчек, наивный. Тогустар наивность бар. Анан бизге тогустарга рекомендуется жардам берип туруп, булардын эң эмеси, булардын страхы быть не было. Эң большой эмеси ошол эки кылып бирөөгө сурабаса деле кылып туруп, анан кайра ошондон отдачаны күтөт да. Тогустар именно кылып туруп ошо боюнча унутуп коюш керек да. Булар именно ошондон кайра отдачаны күтүп, мен моундай кылдым эле, мага тиги кылбай койду дегенде у них энергия сливается да. Жардам хотя бы спасибо айтпай койду деп күтүшөт да адамдарданчы. Анан адамдарды благодарный, неблагодарный деп бөлөт, идейный, безидейный деп бөлөт. Есть такое? Ооба, Ошо ошондой благодарность күтчү мен мурун, анан кийин уже өзүм иштеп баштагандан кийин благодарность күтпөй калгам да уже. Ушла от этого.
Ну, Толку. нам кажется, что мы уходим, да, но там все равно кичине эме загвоздка боло берет да. Анан тогустарда еще мындай паранойя бар да, кичине додумывание за кого-то, тигинтип койдуго, анан минтип койдуго деген калп эле жок нерсе дагы башына эме боло берет да, паранойя келе берет да тогустарда. И ошонун баары мына совпадение болуп атат, а мына сүт чай просто это бул поверхностный эле описание, мен кыска айттым. И ошон үчүн сүт чай рекомендует бирөөнү осуждать этпей, бирөөнү обсуждать этпей, принятие в согласии оокатыбызды кылышыбыз керек да, энергиябызды иштеп атпай. Биз главное баарыбыз тең эле несогласие болгондо мындай борьбага түшүп кетип атпайбызбы? Сүт чай айтат да, мы вот сами не знаем, как нам надо жить, да? А зато знаем, как другому надо жить. Башкаларды үйрөтө эле жүрүп атпайбызбы? И мы үйрөтөбүз. Мындай мындан кийин мындай өзүңөрдүн кылган ишиңерге көңүл бурсаңар, мы именно үйрөтөбүз от своей данности. Понятно, да? От своей данности, да? Например, төрттөр нечестно от своей нечестный болгонсуп анан ар кандай целдерди кое берет, ошол экинчисе жараша үйрөтөт. Бештер правильно, неправильно деп үйрөтөт. Үчтөр анализировать этет да кечке, ошо өзү үчтөр инструкция менен жашаганды жакшы көрөт и өзүнүн инструкциясын башка адамга навязывать эте берет үчтөр. И ошон үчүн говорит, мы все, Суцай говорит, мы все разные, и ошолордун даннысын түшүнүп алып туруп, бирөөлөргө претензия предъявлять этпей, с пониманием относиться этип жашагыла дейт да. И силер ошо претензия предъявлять этип атканда, силер өзүңөрдүн энергияңарды сливать этип атасыздар. Мисалы, үйдөн деле жиниңиз келгенде бирдемеге, балдарга жиниң келгенде же бирдемеге жиниң келгенде, прям кадимкидей энергияң жок болуп шалдырап каласың го. Болотпу ошондой силерде, например, балаңар жети болсо, ал деген периодически в голове энергии нету, вся энергия в теле, периодически ал звезда болуп кеткиси келет, аны мактаганды жакшы көрөт. А силер болсо үчтөр оңой менен кишини мактабайт, мисалы, мамасы 3, баласы 7 болсо да. 3 оңой менен өзүнүн инструкциясын навязывать эте берет, 7 ни за что мактабайт, и ошон үчүн даже в семье разногласия, да? Согласитесь? И ошон үчүн Сүт айтат да, данносттарды жакшы билип алып эле, бири-бириңерге с пониманием энергияңарды сливать этпей, наоборот, силерге эмне энергия берет, ошо менен заниматься этип жашасаңар, вам легче будет дейт да. Да. Понятно, да? Основной замысел сүт чайдын баары эле ширктеп, анан бул эмнени түшүндүрөт деп, бул просто элементарный эле биздин күнүмдүк жашоодогу ситуацияларды түшүндүрөт да. Например, мамасы 1, жок, например, мамасы 7, кызы 1 болсо, ал кызы баш ийгиси келбейт вообще. Деле баш ийгиси келбейт. А мы начинаем их гнобить, да, например, ошондой эле да. Мен деле балдарымды гнобить этип келгем да, пока сүт чайды түшүнгүчөкпү. Азыр түшүнгөндө деле антип сүйлөп баратып туруп анан токтоп калам да. А так уже именно претензияны өзүмдүн инструкциямды эле навязывать этип жүрүп турмун всю жизнь. Свои претензии и своя инструкция. Все, мону кыл деп. А у каждого человека своя инструкция. И ал баары ал сенин инструкцияң менен кылайын десе дагы, у него нету этих задатков. Кыла албайт. Тогуз неблагодарности сильно боится. Мени неблагодарный деп ойлошот деп, ага да сарсана болот тогуз. Тогуздар эмне кызмат кылса жакшы болот? Там написали страх. Тогуздар эмне кылса?
Эмне кызмат кылса жакшы болот? Булар служенияда, например, доктурлар они хорошие. Мисалы, эл менен иштешкен немеде они с удовольствием отдаются вот этому, да? Вот служение. Например, медсестра тоже служение. Булар любой сфера, баарыбыз эле любой сферада иштей берсек болот. Но у нас именно чё хорошо получается и от чего мы кайфуем, ошо менен заниматься этиш керек экен да. Түшүнүп атасыңарбы? Например, мен вот когда человек в молодости попадает вот именно жакшы көргөн ишине, да, ошондо энергиясы көтөрүлүп иши өйдө кетет экен да. Например, мен, например, үчмүн, да. У меня анализ хорошо получается, управление хорошо получается. Мен бухгалтерияга попала, жакшы анализировать этип, жакшы эметип, и в какое-то время ишим жакшы жүрүп кеткен болчу да. И это мне легко давалось. Ар бир вот именно сен душаң жакшы каалаган нерсе, и сен мы просто, оказывается, должны понаблюдать, что нам дает энергию, а что у нас забирает энергию. Биз ошону дагы мы реально көп жашка келип алып эле не знаем, чего хотим. Согласитесь? Барбы ошондойлор? Мен просто ошону айтып коюңузчу. Төрттөр эмне болсо жакшы болот? төрттөр маркетологдор. Төрттөр сүйлөп койсо эле реклама боло берет. Жок, мындай кесип боюнча, допустим, кандай кесип аркаласа жакшы болот деп ойлойсуз? Маркетолог деп атпайбы булар деген, булар жана например, силер Инстаграмды деле, менин келиним 4 ана Инстаграм ведет, улам жаңы бирдемени чыгара берет да страницасыначы. Жаңы кийим чыгып калса, вот это новый бирдемени внедрять эткен, у вас хорошо получается. Дизайнер болсо жакшы болот дейм, да? Дизайнер тоже креативный дизайнер болот да. Сүрөтчү деген сыяктуу го, э? Сүрөтчү дагы жакшы болушу үчүн деп ойлоп атам да. Жок, сүрөтчү жок. Сүрөтчү алтылар, созидательдер. Но айтып атпаймынбы? Кандай десем, любой сферада эле иштей берсек болот, бирок именно өзүбүздүн цифрабызга эметкенди применять этсек. Например, я у себя на работе аналитик 3, анализ принимала, да. Төрттөр любой жерде иштеп эле именно креативди принимать этсе, улам жаңы чыккан нерсени принимать этсе, ошол вам энергию дает. Түшүнүп атасыңар? Бирлер руководить этип эки кишини башкарса эле, ошондон энергия алып эле, улам жаңы идеялар келип, иштегиси келип, монтип мындай көздөрү жаркырап турат да. Эки киши башкарса эле. А эгер жана мен 19мун деп айттыңызбы, сиз медикмин дедиңизби? Мени сурап атасызбы? Медикмин деп жана бир ким айтты эле? Жок, билбейм. Мисалы, айтып атпаймынбы, руководящий должностьта иштегенде анын энергиясы көтөрүлүп, өзүнөн өзү иши жакшы жүрүп, у него глаза будут гореть. 2, он хороший исполнитель, дипломат болуп, муну да угуп, тигини да угуп, мындай элдерди сводить этип, ошолорду жакшы түшүнүккө алып келсе, у них глаза будут гореть. Еще экилер хороший тренеры, потому что алар айтып атпаймынбы, биякты да угуп, биякты да угуп, тренерство менен заниматься этсе, ошо өзү түшүнгөн нерсени элдер менен бөлүшсө, тоже глаза будут гореть. 3төр анализ кылып, 3төр өздөрү инструкция менен жашайт, и инструкцияны башкаларга навязывать эте берет да. Ошо башка бирөөлөргө наставник болсо, у них энергия поднимается. 4төр постоянно өзүнүн жумушуна креатив применять этсе, например, ал любой креатив любой сферада улам чыга берет да, жаңы нерселерчи. Например, мен знаю косметолога 4. Улам жаңы чыккан уколдорду, улам жаңы чыккан кремдерди применяет на своей работе, и от этого удовольствие получает, энергию получает.
Улам жаңы чыкканга умтула берет, улам жаңы нерсеге умтула берет. Бештер, они коммуникабельные, они хорошо продают. И еще, если они правильно последовательные IT-технологияны билсе, реализация идет через технический интеллект. Технический интеллект өзүнүн жумушунда применять этсе, у них энергия поднимается. Алтылар созидатели, например, пример менен айтканда, бир 6 женщина выступала, мен обученияга, Сүтсаяга барганда. Сүтсай обучение Турциядан. Ал спортсменка экен да, бирок 6. И соревнованияга чыгаардын астында өлө кыйкырып ат душу ырдап туруп анан чыкчымын и побеждала дейт. Видите, это творчество, созидательство. Жетилер вот это экспертность. 8-терге надо трудиться. Аларга жалкоолонгонго болбойт. 9-тарга это служение. Уже бирөөгө жардам бергенден они воодушевляются, но кайра сливаются, когда они ждут обратно благодарности. И когда они просто помогают и благодарности не ждут, это им энергию поднимает. Благотворительностью көп занимаются толстар. Благотворительный спонсорскийлерде иштешет, медицинский сферада иштешет. Они еще в военной сферада иштешет. У них это хорошо получается. Вот так. Ама жетилер кайсыда иштеш керек ошондо, жетилер. Жетилер кайсы тармакта иштесе аябай жакшы ийгилик болот, мисалы. Они могут, Кандай чечиш керек? они любой сферада эксперт бола алат. Потому что любой сфераны глубоко касып, түшүнүп, анан ошону ишке ашырат. Если они в плюсе, энергиясы көп болсо, любой ишти ылдам ишке ашырат, любой сферада. Вот этот технологический процесс у них хорошо получается. Любой нерсени түшүнүп туруп, анан глубоко касып туруп, анан кылат. Жетилердин арасында у них дисциплина тела и ума болуш керек деп атпайбы? Жетилердин арасында очень много тренеров. Аялдар йогада, фитнес залдарда очень много семерок, потому что если они не в дисциплине тела и ума, у них в голове хаос. Ошон үчүн алар ошо сами себя нашли вот именно тренерский жумушта, и их там очень много. Основной суть этого Сүтсайдын үйрөткөнү, да, вот принимай людей, какие они есть, алардын цифрасы менен жараша данностун билип ал, и энергияңды сливать этпей, тил табышып, адамдар менен тил табышып жаша, расширение своего сознания. Мынтип эле узкий биз жашоону мына узкий эмеден карап, өзүбүздүн очкибиз менен карайбыз да. Согласитесь? Узкий эле мондай видениябыз бар. Аны субъективная реальность деп коет да. Ар бирибиздин өзүбүздүн оюбуз менен жашайбыз да. А есть объективная реальность. Объективный реальность менен жашагыла дейт да. Например, ошо башка адамдын да көз карашы менен карагыла на эту жизнь дейт да. А есть сверхобъективная реальность. Сверхобъективные реальности, например, мы все соблюдаем. Сверхобъективная реальность – это законы, да? Кыргызстандын, например, закондору бар, конституция бар. Биз аларды не нарушаем, правильно? Ага, акылыбыз жетет. Сверхобъективную реальность не нарушать, законы не нарушать, потому что так принято в государстве. А именно объективная реальность ал бул адамдын да ою, сенин да оюң, и ошону бир чечимге келген объективная реальность. А биз только өзүбүздүн субъектив менен эле карайбыз, и өзүбүздүн субъективный реальностьбызды башка адамга диктуем. Надеюсь, понятно сказала.
Так, Ооба, вопрос. сонун түшүнүктүү болду, абдан сонун болду. Да. Алтылар Түшүнүктүү элдермен иштесе болобу? Ушуну айтып берип коюңузчу. Алтылар кандай? Элдермен иштесе болобу? Эл менен. Алтыларды айтып атпаймынбы, любой эмеде иштей беребиз, но именно вот это нам легко дается, өзүбүздүн жумушка принимать этсек. Алтылар элдер менен эң жакшы комфортный отношение түзөт да. Например, мен 3 өзүмдүкүн эле угам, башканын кишиникин укпайм, а 6 болсо өзүнүн комфортун жакшы көрөт да. Ошон үчүн любой башка адам менен да комфортный отношение түзөт. Аха. Түшүнүп? Садыр Жапаров деле 6 экен го. Эл менен ошончо эле каратпайбы? О, алтылар деген еще эмеси бар. Тиги месть чужими руками дегени бар. Месть чужими руками дегени бар, анан Качиев менен. мягко стелит, жестко спать. Ана алтыларга ошондо айтып коет. Мягко стелит, жестко спать деп. Да, ошону да мага айткан, кунут таштанбачы. Кандай? Алтын ушундай депчи, бирок баягы месть другими чужими руками делает дейт го, алтылардычы. Айткан, анан бирок андай деле месть кылбайм го, мен билбейм. Жок, силер месть кылбаганда дагы где-то вот здесь, где-то он сидеть будет, да, силерге постоянно напоминать этип ичиңерденчи. Ошол кетпей жүрө берет. Месть кылбайсыңар, но вот этот гек, да? Гек кала берет ичиңерде. Гекчил. Ошо чыкпайбы? Нет, ошон үчүн бул менин данностьым. Ошону гекчилди айтып атпаймынбы? Уже бирөөгө жаман каалабай, энергиябызды гек жөнүндө ойлогондо у вас слив энергии идет. Биз деген айтып атпаймынбы? Что нам энергию дает и что нам энергию сливает. Ошону анализ кылып жазып туруп, энергия берген нерсеге көбүрөөк аракет кылышыбыз керек да. Но жетинин энергиясын айтыңызчы анда. Номерибизди алсак. Так, коюңуздар, угулбай калды. Сизге суроо берип алсак, Жетинин слив энергиясын бир кайталап коюңузчу. Башка элдерди духовный кылам дегенде, анан башка элдерден мактоо күткөндө, вам же кажется, что все люди немножко бездуховные? Всем не хватает духовности. Жетилердики хватает, а другим почему-то не хватает. Это ваша иллюзия. Это ваше представление, да? Ал силердин эле оюңар. Мен айтып атпаймынбы? Биз өзүбүздүн оюбузду эле башкаларга жармаштырып жашайбыз. Мы не знаем, как надо самим жить, а зато знаем, как другому надо жить. Түшүнүңүзбү? И жетилер мактоо күткөндө слив болот. Мактоону күтөсүңөр абдан. Мактоо күткөндө, анан башка адамдарды бездуховный деп эсептегенде. Бездуховный дегенде, мисалы, алар баягында ички дүйнөсү аябай кең эмес деп ойлойбуз го дейм, ушундай мааниде түшүш керекпи? Ичип койсо дагы для вас неправильно. Туурабы? Ооба. Ал туура эмес деп ойлойсуңар. Кымбат бирдемени сатса тоже туура эмес. Бездуховно. Аябай кымбат сатып атат деп. Ал киши деле өзүнүн оокатын кылып атат, ал кишини дагы Кудай жаратты, ал кишиге ошол жумушту дагы ушу вселенный берип атат. Мы не имеем права, оказывается, никого не осуждать, не обсуждать. Ал уже осуждение, обсуждение кетет, и у нас слив идет. Мы только должны, оказывается, принимать и соглашаться. И өзүбүзгө да ошол легче болот экен. А именно биздин эго, мына жерде баарыбыз эле эме мындай жашыбыз эмегер экен. Жашоону көрүп калган эле да. Жашыбыз өткөн сайын ошол биздин оюбуз, ошол эки жана бездуховный, анан мени макташ керек, анан мага благодарность айтыш керек, анан бул тупой деген биз жашыбыз өткөн сайын бизге аябай сиңип калат. Жашыбыз өткөн сайын мы же не можем же меняться.
Согласитесь, жаштарга до 30, мореки до 33 жашка чейин человек может любым делом заниматься. Эмне кылыш керек деп сурап атпайсыңарбы? Ал еще вот который энергию дает, и ошондо реализация болот. 33-кө чейин все мы думаем, да, жеңил эле болчу элем, анан бирдеме иш кылсам, ошол иш жакшы эле ишке ашып кетчү эле дей беребиз да. Потому что 33-кө чейин адамдыкы Сүтсай боюнча 100% энергиясы иштейт. Түшүндүңөрбү? 33 жаштан кийин у нас только, оказывается, жаш өтүп баратабы же эмне болуп атат деп жаловаться эте беребиз го. Биздин энергиябыз 30% эле калат экен. 33 жаштан кийин 30% энергии остается. А если мы еще будем кого-то осуждать, обсуждать, энергию свою сливать, тогда вообще эле биздики. Ошон үчүн у нас после 33-40 годам ишибиз жакшы жүрбөй эле эмнеге болуп атат, эмнеге мындай болуп атат деп. Поэтому Сүтсайды, именно Сүтсай молодость деп жаштарды көп окуп билип алсын деп эметет да. А бизге болсо это помогает просто понять близких людей и хотя бы заниматься любимым делом, который мы не сливаем энергию. Азыр биздин баарыбыз эле основной проблемабыз эле акча болуп атпайбы? А акча приходит, оказывается, на энергию человека. Любимый деласы менен заниматься эткен адамдын глаза горят. Согласитесь? Энергиябыз жок дей беребиз го. А бир жака барып ужакташып келгенден кийин да байкасаңар биз энергиябыз жок болот да. Потому что биз ошол жака сливать этип келдик. Да. Еще Ошо энергия 33 жаштан кийинчи, 33 жаштан кийин жана миссия иштейт деп атасыз го. Ошондо 33 жашка чейин, мисалы меники жетти да 25-имде, 25 май. 33 жаштан кийин эсептеп келгенде 9 болуп атат да. Ошондо 9дун эмесин сиз айткан 9ду карай бериш керекпи? Уже 7 эмес 9дуку менен. Ушуну кандай түшүнсө болот? 33төн кийин сиздин действияңыз, сиз 33төн кийин больше действия, миссия деген действия да. Жанагы 33 жашка чейин иштейт деп цифраларды айтпадык го, төрөлгөн күндөрдү. Ал биздин ой жүгүртүүбүз да. Ой жүгүртүүбүз. А миссия болсо биздин действия. Например, сиз 33 жашка ашкандан кийин вы начали надо, не надо помогать эткиңер келип баштадыбы? Ооба. Минтип койсом болот эле, анан тинтип койсом болот эле деп эле мээңе келе берет да. Анан рахматты айтпай койду деп кайра эмет. А бирок кайра барып эле кайра башка кишиге да жардам бергиң келе берет да. Это действие. Ты хочешь, не хочешь, уже будешь так действовать. Миссия, действия. Эгер силер санап эметсеңер, окшошо берет. Вот эти цифры работают на 30% бири-бири менен иштеше берет. Мен, например, 3000 анализим деле, ал азайып калат 33төн кийин. Анализим деле иштей берет. И 3-9 миң. 9 вот это служение. Бирөөгө бирдеме кылгым келе. И когда тогуздар элдерди неблагодарный деп айтканда, слив конкретный болот. Мен года 2 назад помню, бирөөлөргө таарынып, мен ушунча кылдым эле, Сүтсайга бара элек болчумун анда. Мен ушунча кылдым элем, они какие неблагодарные деп айткандан кийин конкретный мондай энергиям түшүп, иштерим жүрбөй, мен ошону вслух айткам да. Ошондон кийин кадимкидей иштерим жүрбөй, артка кеткем да, мындайча айтканда. Сүтсайда айтат, 9 качан мен баарына жардам бердим деп оозунан чыкканда, өзүн өзү сливке кетирет дейт да. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн 9дарга рекомендация. Ар бир цифранын өзүнүн рекомендациясы бар да. Просто азыр коротко болуп атпайбы? 9дарга рекомендуется вообще благодарности не ждать. Сделать и кылып койдум деп эле ошол эки на позитивном уровне, хотя бы мен кылып койдум деп, аябай эле кылгың келсе, кылып койдум, жардам берип койдум деп эле күтпөй эле кете бериш керек да шаар. Так, дагы Сүтсайда эмне интересный эле?
Ушу бизде бар жалаң еще биякта ар бир цифранын өзүнүн успешный датасы бар. Например, успешный деп коет да, например, паролуңарды ошондон коюп алгыла, үйүңөрдүн номери ошого совпадать этип калса, успешный болуп эсептелет. Кайда коеюнбу? Успешныйды кантип табабыз? Кантип Ушул эсептейбиз? айтып Аны коебуз. жазып алсаңар болот, я вам Ошону айтып. эсептегенди көрсөтүп коюңузчу. Нени? Успешныйды таап алалычы, ошо успешный цифра. Азыр мен анда диктовать этем, жазып алгыла. Макул. Так, бирлерге 2/3 положительный. Тартканча болот. Так, 5 нейтральный. Андан калгандары не рекомендуется болуп кетет. Бирлерге Жазыңар, кайсы дедиңиз? Кайсы дедиңиз? Например, сенин телефон номериңерчи, жана акыркы 6 цифраны баарын кошсоңор, 2 же 3 болсо, силерге анын энергиясы положительный да. Бирлерге 2-3 и нейтральный 5. Экилерге 1-2-3. Жазып алыңар. Да. Нейтральный жок экен. Калгандары не рекомендуется болуп кетет. Үчтөргө 1, 2, 3, 9. Нейтральный 4, 7, 8. Булардын ичинен үчтөргө 9 самый благоприятный. Ошону мынтип кругляшок алып койсоңор болот. Бирлерге 2 самый благоприятный, экилерге 1 самый благоприятный. Так. Төрттөргө 7 самый благоприятный. Айтып атпайм, 4 менен 7 цельный да? Төрттөрдү, жетилерди немножко инопланетяне деп айтат да. Не немножко мындай, они где-то в другой витают. Гүлөт у них немножко свой мир, да? Аны башка адамдар кээ бирде түшүнбөй да калышы мүмкүн, потому что они креатив хотят или еще что-то хотят, ушундай да, өздөрүн духовный сезет. Благоприятный 7, анан дагы 4кө. Самый благоприятный 7, а положительный 4, 5, 6, 8. Була положительныйга да. 3 нейтральный. Калган цифралар не рекомендуемые. Так, 5ке. Самый благоприятный 5ке 5. Паролуңарды коюп алсаңар болот. Номериңерди последний 6 санын санап туруп, ошого чыкса положительно. Так, 5 самый благоприятный, калгандары положительный 4, 6, 7, 8. 1, 9 нейтральный. 6 самый благоприятный 6, 6. Положительный 4, 5, 7, 8. Нейтральный 9. 7ге самый благоприятный 4, положительный 5, 6. Нейтральный 3, 9. Положительный кайта коюңузчу. 7ники. 5, 6. 4 самый благоприятный. Нейтральный 3, 9. 7ге. 8ге самый положительный 6. Азыр дагы бир мону айтып бүтүп туруп дагы бир лайфхак айтам. Так, 8ге самый положительный 6,
мындай положительный 4-5, нейтральный 3, 9ка, самый положительный 3, нейтральный 5, 6, 7. Морекини жана миссияңарды карабайсыңар, булар туулган күн менен кетет да. Түшүнүңөрбү? Бул миссияга никакого отношения не имеет, бул туулган күнгө отношение. Эми вот, например, смотрите, 8ке самый благоприятный 6 болуп атпайбы? 8 деген ал трудоголик, мээси такыр эс албайт да. А 6-нын энергиясы кандай? 6 же кайфует же, кайф же любит, комфорт же любит. 8 уже 6-дан кичине кайфовать эткенди, кичине расслабляться эткенди үйрөнүш керек да. И байкасаңар, например, 6-нын жанында 8-тер всегда болот экен да. Мен Сүтсайды билгенде, Сүтсайды айтат да, человек должен удивляться. Когда идет удивление, да, удивление болгону көзүңчө эметип мындай состоянияң бир башкача болот го. Идет омоложение организма деп коет да. Сүтсайга келген окуганда, хочешь не хочешь, иногда удивляешься, потому что көп 8-тердин жанында 6-лар бар экен да. Потому что 8 не умеет расслабляться, мозг постоянно напряженный, а 6-нын мозгу никогда не напрягается. И лайфхак такой. Жок, байкап көргүлө. Лайфхак такой, что ошо даталарды примерно билип алып, үйүңөрдөгүлөрдү деле наблюдать этип көрсөңөр, 6 кыздарды мамашалар постоянно эле урушуп жүрүшөт байкуштардычы. А те кайфажорики, напримерчи. И мисалы, ошолорду эле үйдөн байкап көрсөңөр болот да. Анан именно бул матрица уже дальше кетет. Если вы хотите, я могу в следующий раз про матрицу рассказать, да. Силерге кайсы цифра жетишпесе, кайсы энергия жетишпесе, ошондой ошол туулган күндө адамдарды наблюдать этип, ошолордон алсаңар болот да. Например, силердин туулган мондай датаңарда 6 жокпу, да? Ал 6-сында төрөлгөн адамдарды наблюдать этип, ошондон бирдемелерин алсаңар болот да, өзүңөргө керектүүсүн. Зато 8, например, все доводит до конца. Все под контролем болуш керек, все ордунда болуш керек. Если у вас нету 8 в матрице төрөлгөн даталарда, да, ай, жылдын баарында, вы можете наблюдать за 8-ками, ошолордон навыктарды алсаңар болот да. Түшүнөбү? Менин кызым 8 да. Мен 6-мын, а кызым 8. Кызым да. Же баласы, же күйөөсү, же бирдемеси ушундай болот да. Менге 4-7-лер жана немножко инопланетяне деп атпаймынбы? Алардын өзүнүн мировоззрениясы менен они трансформатор, элдерди трансформировать этишет да. Мен, например, мен 50-гө келип Сүтсайга келдим деп атпаймынбы? Мен ошондо келин алгам, келиним 4-7 трансформатор. Мен ошондо элдин баарына эле өзүм инструкциямды пихать этип жашап жүргөм. Анан эле кээ бир элдер аны принимать этпейт турбайбы деп ойлонуп баштасам, көрсө ал трансформатор экен. Она в мою жизнь пришла меня трансформировать, да? Адамдар просто так не приходят. Вот эти цифры нас приходят трансформировать. Властьты талашкан могу цифралардын арасынан 1 менен 7, да? Власть талашкан. 7 тоже хочет быть, өзүнүн звездасы сезип на высоте, а солнце говорит, я выше деп власть талашкан адамдар 1 менен 7. И даже жана удивляться этип атам деп атпаймынбы? Мындай, например, друзья шерин ойногондо делечи, байкасаңар 1 менен 7 бири-бирин Это конкуренты, да? Между собой. Между собой турушат. Может, виду не подают, но некоторые вид открыто ли воюют. Некоторые открыто воюют. Мен айтып атпаймынбы, мен уже 2-й год Сүтсая, все наблюдаю и удивляюсь. А именно 1 менен 7. Же болсо баласы 1 болот, же атасы 7 болот, же мамасы 7 в нашу жизнь приходят нас трансформировать. Өзүнүн эмесин эметип,
кандай. Үчкө тоже очень тяжело, потому что она всем свою инструкцию диктует. Хотят все, чтобы прямо мындай өзү бир линия менен жүрө берет да. Легкости нету, все как справедливо, через анализ, через понимание мына правильно жүрө берет. Ана мындай инопланетяндар бул эмне эле болуп атат деп түшүнбөйт да. А менин жашоомо ошондой адам келди да. Улам бирдемени ойлоп таап турган, улам бирдемени киргизип турган менин жашоомочу. Мен Трансформатор деген өзгөртүү да, өзгөртүү деген сөз да, туурабы? Өзгөрүү. Өзгөртүүсүн келиптир да, ошондо трансформатор болгон. Просто так биздин жашообузга эчтеке келбейт. Биз деген мондай, мен айтып атпаймынбы, биз өзүбүздүн личный, субъективный оюбуз менен жашайбыз. Мен мондаймын деп жашайбыз да. Анан балаң келип сага сен көзүң ачылмайынча жок сен андай эмессиң, жашоо андай эмес деп сага тукайт этет да кечкечи. А биз болсо ошо аны түшүнбөй претензияда жашайбыз да. Претензия эң чоң слив кылат эмени. Претензия говорит о том, что мы на себя не смотрим, мы только на недостатки другого человека смотрим. А согласитесь, семьяда только претензия менен, лично я 50-ге чейин претензия менен жашаптырмын да. Азыр сүйлөп барат болсумду минтип калам да. И то кала элек. 2 года кала элек, 2 год. Бир шеге болобу? 7 менен 4 кандай болот? Менин кызым 7 да, 4 да, мен 7мин. 4-нчү цифрага. Силер 4-7 экөө биригип атпайбы? Смотрите. Биригип атпайбы ана 4 башы, 7 телосы. Мен жана айтпадымбы, бир планета мынтип бөлүп койгон деп. Ошондо жакшы болобу, Тил табышабыз в одну сторону. Хорошо сонун экен анда. Но это кандай десем, жок, биз претензия кылбасак эле, претензия кылбай эле понимание менен относиться этсек, уже баары менен тил табышат экенбиз да. Согласитесь? А мы же только претензия менен жашап атпайбызбы? Ооба. Анан жана айтпадымбы, жана кыргыздын макалындагы мактоо кимге жарашпайт. 7-ни мактай эле койсоңуз бүт баарын кылат, ошо майын чыгара кылып берет. Мактоо да өтөсүз. Дай бир лайфхак айтам деп атпадыңыз беле? Айтасызбы? Кандай? Дай бир лайфхак айтам деп аттыңыз эле. Айтпайсыз, айтып бербейсиз. Ошо жанагы жаныңардагы адамдарды наблюдать этип үйрөнүп алгыла деп атпаймынбы? Понятно. Мен, например, 3мүн да. И эким жок да, понимание жок мендечи. Жана бүт даталар кетип атпайбы? Ошондо эки жок, понимание жок. И мен уже 50-ге чыгып түшүнүп атам, я всю жизнь ходила, двойкаларды осуждала ходила. Потому что мен түшүнө алчу эмесмин да, алар эмнеге. Мен, например, бачым эле чечим чыгарып койсом, алар кечке ойлонот да. Мен еще билчү эмесмин да алар двойка экенинчи. А Сүтсайга баргандан кийин алар двойка экенин билип, анан мен всю жизнь двойкаларды түшүнбөй жүргөн турбаймынбы? Вот осуждала, не принимала, да? А именно бuyakta Сүтсай инструментти дает деп атпаймынбы? Ар бир цифра өзүнүн шаг назатын кылыш керек да. Шаг назад — это понимание. Мен именно ошо экилерден түшүнгөндү үйрөнүшүм керек болчу экен да. Понимание. Шаг назад, шаг вперед дегендер бар. Например, бирлер служение кылгысы келбейт, а именно алар шаг назад болуп служение кылыш керек. А булар коронаны кийип алып эле минтип тургулары келет да, бирлерчи. Түшүнүңөрбү ошо. Именно силер байкасаңар, биз принимать этпеген нерсе бар да, осуждать эткен. И ошонун цифрасын байкасаңар, ошо именно сага жетишпеген качество болуп чыгышы мүмкүн да. Айтып атпаймынбы, жана 8ге 6-ны эмнеге кошуп коет? Тигини көрүп мээсин эс алдырганды үйрөнсүн деп кошуп коет да. Мага экилер в жизни ко мне почему приходят, чтоб я у них научилась пониманию прийти. Например, бул Сүтсайды глубоко билбей эле поверхностно цифраларды билип алганда деле,
это уже дает намного облегчения к жизни, да? По крайней мере, вот это дергаться этип, жинин келип чачыңды жулбайсың да бирдеме үчүнчү. Ал ошондой турбай, ал сиздикиндей көз караш менен на мир не может посмотреть. У нее Да, свой да. көз караш. Например, менин сиңдим башка байкемдин кыздары. Бир кыз үйдө эле отура берет, ни с кем не общается, у них свой мир, күйөөсү, кызы өзү болуп эле, өздөрү эле отура берет. Экинчи кызынын катышы толтура да. Ну, потому что у нее и анан тигине эле уруша берет да, сенин катышың толтура, эмнеге тияка көп барасың, анан үйдө эле отура бербейсиңби деп. А тиги не может дома сидеть, ал бир. Ал болсо мынтип эле элдерге светитип эле жүрүш керек. Алда 2 раза солнце. Элестеткиле? 2 раза солнце. Ал элдер менен болуш керек, элдер аны карап туруш керек, внимание обращать этип туруш керек. Она не может сидеть. Айтат, мен сенче отура албайм дейт да. Экөөнүн конфликти ошондон болот. А у нас все конфликты из-за мелочей. Из-за мелочей, которые исходят от нашей данности. Надеюсь, понятно, да? Ошол лайфхак болчу. Айтышат го азыр суицид говорит, динге туура келбейт деп, ушундай. Ошого кандай айтып бересиз жооп? Жок, кое туруңуз. Эми мен динге туура эмес келген бирдеме айттымбы, например? Жок, ошо мен түшүнөм ошондой, бирок ушундай деп суроо беришет да көбүчө. Например, основатель Жанат Кожомжаров говорит да, биз эч кандай религияга эметпейбиз да. Ошон үчүн айтып атканда, например, творец, создатель деп сүйлөйт да өзү деле ал адамчы. И биз деле ошентип сүйлөйбүз. А мен дальше YouTube'дан бир жерден өзүм жана Чубак Ажынын бир эмесин көргөм. Ну, эми ал мен суицидга бара электе эле көргөм. Ушундай астрология, цифрологияларга кандай көз караш менен карайсыңар десе, ал айткан болчу да, ал деген илим. Суицид это наука деп айтып атат да. Ал өзү аябай илимдүү адам эмеспи эле. Ал деген илим, илимди деген окуш керек деп койгон да. Азыркылар ширк деп айтышат да, напримерчи. Просто алардын, наверное, билими, илими жетпейт. Бирок YouTube'да мен ошондой эме, ал жакта жалгыз эле суицидди берген эмес, астрология, нумерология, цифрология деп берилген да, суроочу. Анда айткан, ал илим, илимди деген любой адам окуш керек деп айткан да. Суицид боюнча айтып атат да, силер биз всю жизнь эле мынтип эле өзүбүздүн көз карашыбызды ар кимге навязывать этебиз, ошон үчүн үйрөнүп алып, живите легко дейт да. А биздин поколение, Советский Союздагы воспитание алып калган поколение легко жить не можем. Надо все усложнить, надо кому-то что-то навязать. Никто никому ничего не должен. Суициддин айтуусу. Нету правильного, неправильного, нету честного, нечестного. Баарын создал Творец. И в принятии живите спокойно дейт. Ошо? И дагы бир эме болсо, например, дагы бир лайфхак сыяктуу айтканда, цифралардын энергиясын жөнүндө дагы бир нерсе айтайын. Например, көбүнчөсү эле 1900 прошлый векте төрөлгөн адамбыз, например, да. Анан 2000ден кийин төрөлгөн адамдар бар. Мы же разные. Согласитесь? Мы все разные. Удивляться өтпөйбүзбү? Ана мындай эмес, анан тигиндей эмес депчи. И вот смотрите, 1900 анан 9 баарыбыз да бар. Мурунку поколенияда. 1 это я, биздин ябыз бар баарыбызда. 9 это выносливость. Баарыбызда выносливость бар. 2000-жылкыга балдарга бирдеме жукпаса илбиреп эле кыла. Нет у них выносливости. Если они, если 19-ында же сентябрда 9-су бар болуп калса, это им крупно повезло. Почему мы отличаемся? Потому что энергия цифр разная. А биз аларды түшүнбөй эле уруша беребиз. Мы хотим, чтобы они как мы были. Они никак не могут.
Да. Боло албайт экен да. Бәлки өзгөчө. Вот страх жөнүндө айткыла деп айткан, страх жөнүндө анан цель койгон жөнүндө деп айткан да, Кундуз Таштанович. Но страхты, например, вот с возрастом очень страшно перебороть, да. Вот, например, мен зумга деле аз чыгам, зумга аз чыгып сүйлөгөндө я тоже один страх переборола, да. Мисалы, страх жөнүндө айта кетсек. И силер азыр окуп атканда деле это говорит о том, что ар бир действие, ар бир шаг это бир страхтын перебороть эткенге бир кадам да. Мен ошондой айтат элем да страх жөнүндө. Например, Инстаграмга чыккандан коркобуз, бир рилс чыгарып койсок, ал дагы уже бир кадам. Кундуз Таштановадан ошону үйрөнүп атасыңар да, например, да. Например, сабактары бар да. Уже, по-моему, страхты перебороть надо ар бир кадам менен да. Вот, например, я думаю, мен Сүтсайда жаңы эле келдим, мен жакшы билбейм да деп. Но обратная связь, вы говорите, да, понятно, жакшы, нам понравилось. Это уже я один страх переборола, да. Например, мен уже 1,5 жылдан бери кичинеден чыгып атам, но постоянно көп чыкпайм да. Но 3-4 деген наставники, мен, например, по жизни өзүм эмнени кандай түшүнсөм, например, ошону түшүндүргөнгө аракет кылам да. И ошондой эле ар бир цифранын өзүнүн айтып атпаймынбы, өзүңөрдүн энергия берген, өзүңөрдүн ключевой мындай эме изюминкаңарды түшүнүп алып, ошону применять этсеңер, вам легче будет. Вот страх жөнүндө ошентип айтат элем да. Хорошо? А цели вы, наверное, если уже на обучение пришли, какие-то цели же уже начали же ставить, правильно? Да. Жана төрөлгөндө кимде 4 бар болсо, туулган күнүндө же матрица деп жанагы, например, меники 30/04/1973 да. Ошондо 04 болот атпайбы, 4-ай, 4. 4-ү бар адамдардын баары цель койгонду билет. Ошон үчүн, ну, если хотите, дагы бир сабак болгондо именно матрицаны тартып туруп, бирок анда уже доска керек го дейм. Ошол жерде силер өзүңөр деле жазып туруп эле мындай столбик жазып туруп, кайсы цифраңар жок экенин карап туруп, анан жаныңарда ошол адамдарды карашыңар керек да. И это лайфхак, по сути, лайфхак, ошолордун үйрөнсө болот да. Но это очень тяжело, потому что 33-төгү жаштарга чейин легче, 40-ка чейин еще легче, а вот за 40 это очень тяжело. Мен азыркы күнгө чейин экилерди, я понимаю, что их должна понимать, но дагы эле түшүнө албай келем кээ бир моменттерде. Ошондочу силер 33-төн кийин айыбызды, жылыбызды баарын кошо эсептеп, анан бир санды алабыз өзүбүзгө. Ошондо мен азыр деген туулган күнүм 14-тү, бирок 33-төн аштым. Баарын кошкондо 6 чыгып атат да, ай жылды кошкондочу. Ошондо 6 болом да. 6 болосуң, анан сен мурун 5тердин эң эмеси борьбага түшө берет да, правильно, неправильно деп мурун, например. Ал кала Менде деле ошондой бар экен да, азырчы туурабы эми, туура эмес да ушул эми, туурабы деп элечи анан. Даже сөздөрүбүз ошо окшош болот да. Но это, например, 5-инде төрөлгөн адамдардын баары 100% одинаково болбойт. Сөздөрү, действиялары окшош болот да, мындай эмелер. Анан ага еще кандай үй бүлөдө чоңойдуң, кандай окудуң, кандай кесипти алдың, ошолордон да зависит этет да. И, например, бирлер эч кимге баш ийгеси келбейт деп атпаймынбы, а если она в семье самая младшая, хочешь не хочешь баш ийет да, например, мурункулар да, азыркылар баш ийбесин, мурункулар хочешь не хочешь баш ийет, и они, байкасам, часто вот это вот эмеси мындай замкнутый болуп, сдержанный болуп калат экен. А для единицы это очень тяжело, да, кийин это сказывается на здоровье. Вот смотрите, эмнеге с возрастом эле ар кайсы болячкалар чыгып атат да. Это же наши эмоции, страхи, вот это чыгарбаган нерселерибиз да.
Ну, это биздин жашообуз ошентип атпайбы, менталитетибиз ошондой болуп атпайбы, например. Бирлерди баардык бирлер эле монтип жүрө бербейт деп, анан ошо воспитаниядагы эмеде да зависит этет, но это потом сказывается на ихнем здоровье. Азыр эмне жөнүндө айтып келатык элек, жана миссия жөнүндө 5-6 деп, меники баарын кошкондо 6 болуп калды. 33 жашка чыккандан кийин Чынара угуп атасызбы? Эме өзүңөрдүн комфортуңарды иштеп эле жалкоо болуп калдыңар. ооба, мен мындай больницага көрүнсөм деп дагы ой келип кетет да кээдечи, эмнеге мындай болуп атам депчи. Сен энергияң жок болуп атат, сен 6 жалкоо. 6-ны бирок жанагы 6 менен сен немножко отличаешься, жана туулган күн 6 болгону менен миссия похожа только на 30%. Но действия твои похожи, да? Действияң сен жалкоо болуп калдың. Сен өзүңдү эле комфортуңду издеп калдың. А мен жана айтпадым сага лайфхак. Когда ты начнешь другим комфорт создавать. У нас энергия наша растет, когда мы другого человека успешным делаем. Ошондо менде энергия болот, Ушундай. Понаблюдайте, что тебе дает энергию, что ты сливаешь энергию. А сен жалкоолугуңан комфортно, сен киши менен урушпайсың, потому что это тебе некомфортно. Согласись? Мурун урушчусуң. Возможно, мурун урушчусуң, азыр урушпайсың. Потому что ты свой комфорт не хочешь нарушать. Ошон үчүн сен отуруп анализ деп, азыр деле мен туура эмес айтканмын деп азыр келип атпайбы ошол, туура? Ты же до этого не знала. И сидишь, пишешь, наблюдаешь, сен это, что тебе дает энергию, что забирает энергию. И эмнеден у тебя глаза горят. Ал ты, жана айттым, спортсменка кыйкырып өкүрүп, ырдап туруп соревнованияга чыгып кетишкен гимнастка. Мен азыр ошо энергиям жок болгондо үйдөн баарын чыгарып туруп, анан караоке коюп алып, телефондо кыйкырып өкүрүп, ырдап ошенткенден кийин анан эс алып жакшы сезип калдым. Жана алтынын сөзү болуп атат да, вот. Анан сен өзүңдүн комфортуңду ойлойсуң да, күйөөңө комфортно болбосо койсуң, сага комфортно болуш керек. Сен күйөөңө комфорт кылсаң, ты уже благое дело делаешь. Сен башка бирөөнүн комфортун биринчи орунга койсоң, надо научиться. Ошону үйрөнүш кыйын да силерге. Так? Ошондой. Убактыбыз эле болуп калды го, Вопросы? Давайте еще один. Биз жана жазып койсок, WhatsApp аркылуу ответ алсак болобу? Кантип алабыз? Сиздин телефонуңузду алабы? Жазып коюң, айтып коюңузчу. 557 WhatsApp 557 52 58 88 52 58 88. Мен 52 58 88 өзү эле 9га чыгат экен, жана благоприятный эмеге, энергияга. А 557-син санабайбыз да. 52 58 88 жана айтпадымбы, благоприятные числа депчи? Ошо акыркы 6 номериңерди санап туруп эмнеге чыгат экен көрсөңөр. Банковские карты я не пробовала, но кто пробовал, говорит, работает, помогает. Банковский картаңарды да санап көргүлө. Кайсы алтыны санасыз керек. Мына баарын кошобузбу. Мисалы 8-8ге дагы 8-5 анан 2-5 кылыппы? Баарын кошуш керек. Меники 52 58 88 болот атпайбы менин номерим. 5ке 2-ни кошосуң, дагы 5-ти кошосуң, дагы 8-ти кошосуң, 8-ти кошосуң, 8-ти кошосуң. Баарын Кош керек, Анан однозначный болгондо меники 9 болот да. Для меня это благоприятный. Ошкамды үстүнө болчу, но я код там тоже поменяла 9 кылып. Менде бардык нерсеге мисалы 5тин жакшы аябай цифрасы 5 болот деп эсте мен. Азыр ойлоп отурсам, болгон жака тулпарга, М-банкка 5тен 5ти жазчумун да паролгучу. Ошо мага аябай сырдуу нерсе болуп калды. 5тен 5ти жазганда сеники 25 болуп калат атпайбы, сеники 7 болуп калат. 7 болуп калат сеники. Сеники 7 болуп калат. Сен ага дагы 8 кошуп коюшуң керек аягына, да? Баарын кошкондо 5 болуш керек.
Ne? Жыпарайым Эгер жана бир эле цифра жазсаң 5 жаза берсең болот. Так? жыпарайым 10 санын сүйүктүү санын айтып бериңизчи. Жана 9га чейин айтып, 10 айтылбай калды. 10 1 10 Бир да деген ол. бирге кирет да. 1 болот да, 1ге кирет да. 10 бирге кирет да. Анын эмеси 2 да. Жо, меники 28 да, ошондо мен 10 деп эсептеп атам. Бир эле болуп калабы меники. 28 Анан 10го кайра бирге 0 кошсоңар да. 1 да. бир болуп. 28. 28-inde бирлер вы это. Силерде вот подчиняться не любите, есть же такое. Руководить у вас легко получается. Но вы силерде понимание бар, анан результат бар да. Вам результат нужен. 8. Мына 2 8. 8ден 2 бар. 28 03 1981. 8-ден 2 бар болсо, вы это опыт прошлых лет хороший, вы на одни и те же грабли не наступаете. Сразу извлекаете урок. Да? Есть такое, мындай. Это 2 восьмерки, это да? Опыт, да? Накопленный опыт, хорошо. Хорошо? Рахмат. Если вам понятно было, очень, мне кажется, жакшы болду окшойт, обратно. Нени? Меникini айтып койсоңуз, мен жана матрицанын башында кичине кечигип кирип түшүнбөй калдым. Туулган күнү 24/06/1963 ошондо кандай болуп калат ошо? Мен 06га киремби же кандай болуп калат? 6-га киресиңер. 6-га киресиңер, основной. Силер ой жүгүртүңөр 6. А действияңар баарын кошкондо эмне болот экен? Ошону кошкон жокмун да, ошону эметип электим да. Ай кайсы? Айыңар кайсы? 4 болуп калды. 06 24/06. 6 12 Да. 13 4 болуп калыпсыз. 4. Вот вы вот шестерок Бог любит за то, что они вот такие эти расслабленные, легко относятся к жизни деп эметпейби, бирок силер 33-төн кийин вы думаете как шестерка, а действуете, силерде целдер көбөйүп кетти аябай. Эмне бирин кыларыңар бизде башыңар айланат, да? Неудовлетворенный болуп калдыңар. Жумурткадан кырт чыгарасыңар. Бар анда. Анан креатив. Вам надо вот креативный бирдеме менен заниматься этишиңер керек. Новый креативный бирдеме менен. Анан бир целди до конца давать этип, анан башка цель алышыңар керек да. А креатив любите, да? Креативный бирдемелер жакшы көрөсүзбү? Хорошо выглядите. 63-жылкы болсоңуз. Хорошо выглядите. Комплимент вам. Меникini айтып коюңузчу. Меникini да 1968 07 11. Так. 07 1968. 07 ay. 11. 1968. Эмечи меники деген сан үч болуп калат экен да. Могу жерден өзүм эсептеп көрсөмчү. 6. Сиз 7-6 турбайсызбы? Ошондо канча меники? Миссия 6 экен. 6 вот жана 6 деп чынарак айтпадымбы? Комфортуңуздан чыкпай эле калыптырсыз да азыр. Вы свой комфорт любите? Вот вам надо вот другим комфорт создавать, анан через созидание, через творчество силерге энергия берет. Творчество, мисалы, разные бар да, это не только же танцевать и петь, да? Мисалы, творческий подход. Күймө, иш, шырдак, бырдак, ушундай кол менен жасаган, бирден өзүңөр творить эткен бирдемелер силерге энергия берет, да? Туурабы? Өзүбүздүн жашообузду анализируем. Что нам дает энергию, что нам поднимает энергию, что нам
сливаем энергию. Ошону карап анан ошого жашаша иш жүргүзөбүз. Мен мисалы колөнөрчүлүктү ондой эле жакшы көрбөйм да анан. Мисалы мен бизнес кылганды жакшы көрөм. Кандай болот? А бизнес, почему 95% бизнесов элдин баары бизнесмен болсо эле бизнесмен болуп байып кетип атпайбы? Эмнеге бизнес у кого-то получается, у кого-то не получается? Потому что наши цифры не подходят, анализировать не умеем. Согласитесь? Бизнесиңиз кандай жүрөт? Жакшы жүрөбү? Билбейм, ошо баштадым да мен жакшы. Бирде жүрөт, бирде жүрбөйт, туурабы? Өтө жакшы Сиз болуп өзүңүз жатат, аракет кылып атат. сиз анализ кылбайсыз, цельди койбойсуз, у вас энергии не хватает. Энергиясы жетпеген адамдар жанагынтип басыш керек, суу ичиш керек, спорт менен заниматься этиш керек. Негизичи биз энергиябызды өзүбүз көтөрүшүбүз керек. Анан именно что нам дает энергию? По вашим цифрам я вижу, вы цели конкретные не ставите. Или коесузбу? Жана төртү жок адамдар койбойт деп атпаймынбы? 4 ошо менде жок экен да ошону да. Анан, например, 4-тү 7-си бар. 7 это матрица деп айткан, это немножко по-другому айтылат. Могу 7-си бар адамдардын ал божественный энергия деп коет, ал бензин, адамдын бензини 7-чи. Могу 7-лерге дисциплина тела и ума болуш керек деп атпайбы? Алар энергиясы не туда кете берет да, ошон үчүн спортко бир туура руслого направлять этиш керек. 7 это адамдын энергиясы. Силерде 7 жок экен матрицаңарда. 7. Вы энергияңар жетпей калат. Бирдемени баштайын дейсиңер, бул энергияңар жетпей калат. Ошон үчүн мен азыр силерге просто индивидуальный ар бир адамга керектүү нерсени эле айтып атпаймынбы? Сүт сайды если глубоко взять, сүт сай даже может консультировать бизнести, да? Кайсы жумушка, кайсы цифра менен адамды коюш керек? 505 1995 канча болуп калат миссия? Баарын кошсоң 505 1985 34 95. баары 34 болдубу? 7 34. 3кө 4тү кошосуңар 7 болот. 7 жанагыдай эле вы начинаете мени мактап койсо экен деп эле мактоону күтүп эле ни от кого ничего не ожидаем. Никого не критикуем, никому претензий не предъявляем, ни от кого ничего не ожидаем. А ошондо жизнь легче болот экен, когда не ожидаем, приятный сюрпризтерге радуемся больше. А без ожиданияда жашап эле потом разочаровываемся. Почему-то 0108 1999 ушундай чистый аднер болуп калабы? 0109 1999 кандай 0109 бул чистый однерка, миссия угулбай калдым. Саат канча болду? Биздин кураторубуз барбы? Бүтүрөлү калды уже. Ооба. Берилип. Нет, WhatsApp'ка жазгон 25 адам, бирок 25 адамга бир күндө жооп бере албайм го, но постараюсь кичинекей болсо дагы эме кылганга. WhatsApp коесузбу суранычында? Жазылды 557 деп чатка жазылды. 557 52 58 88. Куратордон сурасаңар, потом айналамыз да. Ошо? Баарыңар эле цель коюп келип атасыңар да, но мы думаем, бирдемени баштап коелу, аягына чыкпай калабыз деп, потому что на это у нас энергии не хватает. А энергия жашыбыз өткөн сайын всё меньше и меньше. А жана ошон үчүн спорт, баскыла, суу ичкиле, это, оказывается, всё работает.
Аны биз мындай маани бербей жүрөбүз да. Үйдө жатып алып эле мага эмне болбой атат дей беребиз да. Успех. Мы Советский Союзда нас зомбированный кылып жашаткан, туурабы? 8-тен 5ке чейин иштейсиң, 1 жылда 1 жолу отпускага чыгасың, 1 жолу санаторийге барасың, вот тебе счастье, туурабы? Бир Да? кесиптин ээси болосуң деп, Бир кесип менен. Анан азыр дагы биздин мээбизди аябай эмишет да. Мээбизди вот этот интернет, Инстаграм тоже калп эле рекламалар менен биздин мээбизди чарчатат да. Успешный успехты всем навязывают. Нету, оказывается, успешного успеха. Внутреннее состояние должно быть, оказывается. Адамдын өзүнүн состояниясынан вот этот все зависит, оказывается. А биз болсо ошо успешный успехти көрүп алып эле мен эмнеге андай эмесмин деп эле больше страданий из-за этого. Ошого көп маани бербей жашаганга аракет кылышыбыз керек экен да. Вот эти мелкие, небольшие, еще дагы бир нерсе, вот 2000 жыл башталбадыбы, да? 21 век 2000, азыр жалаң эле экилер кетип атпайбы? 2020 эме болуп. Өткөн кылымдын энергиясы башка болчу, бул кылымдын энергиясы башка. Бул кылымдын энергиясы понимание, психология. Психологияга пониманияга келмейинче нам всем тяжело будет, да? Пониманияга келип алсак, нам легче будет. Это целый кылым, пониманиянын кылымы, да? Следующий век. Потому что цифра 2ден башталып атат. Ладно, рахмат чоң. Было Сизге очень. рахмат, ишиңизге Рахмат. Сизге кирейик. Чоң рахмат. WhatsApp'tan Сау жооп берип, но не обещаю сразу деп, в течение недели, хорошо? Хорошо. Чоң рахмат. Рахмат. бейпил түн барыңыздарга. Барыңыздарга бейпил түн. Ийгилик кыздар. Рахмат. Ошондо кандай гана сурообуз болсо деле Жыпар айымга жазсак боло турган болду. Мен чыгып кетип кайра кирип калдым да. Айтты эме деп жооп берем деди, бирок в течение ушул неделяда, ушул аягына чейин жооп берем дейт. Не обещаю дейт, потому что сурагандар көп болсо керек да баягы. Телефонун жазып койду го бизге. Неме дагы бир кайталап коюңуздарчы, мен жаза албай калдым. Айымдар, мен эмечи биздин группага эме таштап койдум, ошо сайт Сүтсай РФ деген сайттычы, мен ошол эме сайттан өзүмдүн туулган күн айым жылдыз эметип, Жыпар айым айткан боюнча өзүмдүн эмелерим баарын таап алгам да, ана скрин кылып өзүмө сактап. 557 телефон. Ошо биздин группага кирип Райым. 557 52 58 88. Рахмат Элмир айым. Аха. Кыздар жакшы тургула, жакшы жаткыла, бейпил түн барыңыздарга. Рахмат, баарыңыздарга тынч болуңуздар. Жакшы жатты.